Бүгүнкү видеоролик бизде 27 күндөн бери биз целибизди аткарып атабыз. Ушул каналда обучение кылып, трейдингден анализ кылганды үйрөнүп жана совместно акча таап атабыз да. И бүгүн биз сиздер менен кайрадан биздин челленджибизди улантып кетебиз. Акыркы баланс $6500 токтогон элек. Азыр болсо балансым $8511 болуп калды да. И получается бул уже бир жуманын ичинде, да, получается качан понедельниктен баштап 7 июльдан бери балансым уже плюс-минус $3500 чейин көтөрүлдү да. Вот приблизительно если санап көрсөңөр, ар бир жума сайын мен башында $1300 вывод кылып атканмын, потом $2700 и үчүнчү вывод $3100 болгон болчумун да. И в скором времени, достор, бүгүн бизде пятница, 11 июль, и бул жуманы успешно плюска тоже жаап атамын, достор. Итого бул жумада дагы вывод кылабыз. Ал отдельный ролик кылып чыгарамын. Каждый жума сайын мен счетуман вывод кылып атамын да, и бүт статистикаларымды биздин телеграм каналыбызда көрсөңүздөр болот, достор. Бүгүн биз торговля кылып, жаңы бир способ менен торговля кылабыз. Стратегия эмес, а бул нейросеть деп коет да, AI трейдинг деп коет. Могул кнопканы сиздер баарыңыздар көрсөңүздөр керек да. Купить жана продайттын ортосунда трейдинг деп турат. AI трейдинг бул кнопка сиздердин ордуңуздарга анализ кылып сделка ачып берет да. Азыр биз ушуну тестировать этебиз, достор. Ага чейин сиздерге суранып кетмекчимин. Лайктан басып, эгерде сурооңуздар болсо, комментарийга жазыңыздар. Возможно, сиздерде какой-то бир кыргызча обучение кыл деп атсаңыздар, ошону комментарийга жазып койсоңуздар, мен ошого сиздердин каалооңуздарды мен көрөмүн да. Ошон үчүн активный болуңуздар, комментарийга жазыңыздар, кандай стратегиялар, кандай способдор, же если бир какой-то бир түшүнүксүз моменттер болуп атса, ал отдельный ролик кылып чыгара турган нерсе болсо, чоң да тема болсо, анда комментарийга сөзсүз жазыңыздар, достор. Азыр болсо лайктан басабыз и давайте баштай берели. Итак, мынакей азыр платформадабыз. Бул жакта бизде индикаторлор кошулган, супер тренд, далее мынакей осциллятор кошулган да. И бул индикатор биз байкабайбыз, достор. Бүгүн биз сиздер менен могул AI трейдинг менен сделка ачып көрөбүз да. Биз 1 минутка коебуз сделкабызды да, и суммабызды давайте бир $20 ачайлы да. Балансыбызды запоминать этип калайлы, $8511. И давайте мынакей AI трейдингти басканда, бул жерде биз мынакей соодан ачууну басканда, бул автоматически получается 5 секундка ачып берет экен сделканы. 5 секундка ачып берет экен да. Почему-то настройка кылса болбойт окшойт да. Да, 5 секундка ачып берет экен. И давайте дагы бир жолу басайлычы. Биринчи сделка уже плюс. Так, соодан ачуу басабыз. Всё, дагы бир сделканы уже 10 секундка ачып берди. 10 секундка ачып берди. 2-1. Жок, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Так, мурунку видеороликте мен обучающий видеоролик кылып тартканмын да. Ал видеороликти мен мынакей көрсөтүп кетейин. Бул видеороликтерде мен канча сумма менен ачыш керек и кандай система менен колдонуш керек да. Суммаларды ачып ошол видеороликтерди көрүңүздөр. Мынакей 2 видеоролик, трейдинг схемасы и пайда, трейдинг пайдасы да. Ушул 2 видеороликти көрсөңүздөр, канча сумма менен ачыш керек и вообще кандай риск менеджменттерди применять этиш керек, ушуларды көрсөткөнмүн да. Ушуну көрсөңүздөр, сиздер канча сумма ачканды кыйналбайсыздар да. Азыр биз 4 сделка ачабыз. Если 4 сделка тең минуска жабылып калса, анда биз 4 сделканы кайтарыш үчүн эле сумманы көбөйтүп ачабыз да. Азыр мен силерге түшүндүрөм. Если 4 сделка минус жабылса, наглядно ушул жакта көрсөтүп кетемин. Так, бизде 1 минус, дагы бир жолу басабыз. Мынакей соодан ачаны басалы и өзү автоматически бул жакта времяны коюп берет экен да. Өзү автоматически коюп берет экен. Биринчи сделка 5 секунд болгон болчу, экинчи сделкабыз 10 секундка ачылды, азыркы сделкабыз 25 секундка ачылды да. И давайте байкашыбыз боюнча азыр бизде сделкабыз минуска жабылып атат. Так, 7-6, жок, бул сделкабыз минуска жабылды, достор. И, кстати, биз бул жакта 75% валютный парага кирип алыппыз да. Давайте валютный параны алмаштырайлы. Мынакей АЕ Чиневай OTC-ге киребиз и бул жактан биз уже 3-чү сделкабызды $20 ачып атабыз. Көрдүңүздөрбү, мен суммамды алмаштырбай эле турамын. Азыр если 4 сделка тең минуска жабылса, анда получается $160 минуска кетет экенбиз да. Кийинки 5-чи сделка меники $200 болот. $200 менен 5-чи попытка менен мен бүт минустарымды кайтарып кетемин и плюс еще $24 плюска чыгат экенмин да, достор. Так, 5 секунд. Үчүнчү сделкабыз бизге плюска жабылды, достор. Жок, минуска жабылып калды. Достор, биздин үчүнчү сделкабыз дагы акыркы секундда бизде сниженияга айланып кетти и үчүнчү сделкабыз минуска жабылып калды. Ладно, давайте дагы бир жолу $20 ушул эле валютная пара котировкадан ачайлы. AI трейдинг, всё, кетти. Бул жакта уже 5 секундка ачылып атат сделка.
1-0. Төртүнчү сделкабыз плюска жабылды. И все, дальше улантып кетебиз достор. Дальше улантып кетебиз. Дагы бир жолу AI трейдингти басамын, уже 10 секундка сделка ачылып атат. Продажага да. Если биз индикаторду байкап көрсөк, супер трендибиз бизде. Так, бул сделкабыз плюска жабылды. Отлично. Ошондо биз дагы 2 сделкабызды плюска жабышыбыз керек экенбиз да, чтобы биз кайра акчабызды кайтарып и плюска чыгып кетиш үчүн да. Давайте дагы бир жолу басайлы. Дагы бир жолу бассак, 5 секундка ачылды. Покупкага 2-1-0 есть. Бул сделкабыз да плюска жаптык. Балансыбыз уже $8521 да. Плюс-минус бир $15 плюска чыктык. Дагы бир жолу басайлы. Уже 15 секундка ачып берди. Көрдүңүздөр, бул жакта индикатор даже бул жакта сатып алууну көрсөтүп атат. Негизи бул жакта тренд восходящий болуп атат, но бул жакта AI трейдинг өзү графикти анализировать этип биздин сделкаларыбызды өзүнөн өзү анализировать этип сделкабызды плюска жаап берип атат да. Плюс уже получается бир $30 плюска чыктык да. Так, давайте дагы бир жолу басайлы. Сумма инвестицияны алмаштырбайбыз. Если биз 4 сделкабыз подряд минуска жабылып кала турган болсо, анда если общий сделка 4 минус болуп калса, азыр биз плюстабыз, мынакей биринчи минус уже. Биринчи минус. Биз жана 4 сделкабызды кайра возврат кылдык и кайра по новому башталып атат да. По новому кайрадан биз сумманы санайбыз. Так, мынакей. Бул сделкабыз дагы минус, уже экинчи сделка минус болду. Так, дагы бир жолу басабыз. 5 секундка ачып берди сделкабызды. Так, и үчүнчү сделкабыз минус, дагы бир жолу басабыз. Так, уже 30 секундка ачып берди бул жакта продажага. Негизи бул жакта өзүн мол супер тренд индикаторубуз. Бул жакта сатып алууну көрсөтүп атат. И негизи бул жакта тренд восходящий болуш керек да. Үстүгө өсүп барыш керек, но почему-то бул сделкабызды бизге снижение көрсөтүп берди, ачып берди. Так. Үчүнчү, бул төртүнчү сделкабыз кандай болуп жабылат экен? 3-2-1-0. Жок, төртүнчү сделкабыз да минуска жабылды достор. Эми болсо биз сумма инвестициябызды $200 көбөйтөбүз. Ошондо итого биз $384 пайда алышыбыз керек экенбиз да. Давайте дагы бир жолу басайлы. AI трейдингти бастык и 15 секундка сделкабыз ачып берди. Пониженияга, но 5-чи сделкабызды дагы кандай кылып жаап берет экен? 3-2-1-0 есть. 5-чи сделкабыз плюска жаап берди и итого биз полный 4 сделкабыз тең кайтардык. Итого 20 80 плюс $200 менен биз кайтардык да. Итого сразу биз $130 плюска чыктык да. Негизи мен туура эмес кылып коюп турмун, 200 эмес, $100 ачыш керек эле да. $100 ачыш керек эле, потому что мен мурунку видеороликте $40 менен ачып аткан элем, и ошол памятимде калып калыптыр достор. Бул менин ошибкам, өзү негизи $100 ачыш керек эле да. Биз $20 ачып атканбыз. Ладно. Бул менин ошибкам, эми бул жакты өзүңүздөр подправить этип аласыздар да. Так, давайте 1 мүнөткө дагы бир жолу AI трейдингти басабыз. Байкаңыздар достор, биз плюска чыгып атабыз. Болгону бир кнопка менен. Биз даже угадывать этпейбиз, покупка алабызбы же продажа кылабызбы. Биз болгону AI трейдингти басабыз и бул өзү анализировать этип берип атат да. Но пробовать этип көргүлө. Если какой-то бир валютный парадан, бир стратегиядан сомнение болуп атсаңыздар, бир какой-то бир сделкада да, ошондо бул AI трейдингти бул жөн эле басып койсоңуздар, өздөрү AI трейдинг, искусственный интеллект өзү анализировать этип сделка ачып берет да. Так, бул сделкабызды да плюска жаптык. Давайте дагы бир жолу басабыз и 5 секундка сделкабыз покупкага көтөрүлдү достор. 1-0 есть. Бул сделкабыз дагы плюска жаап берди. Итого плюс-минус уже $170-160 плюстабыз. Давайте дагы бир жолу басайлычы. $20. Если биз азыр $8700 чейин көтөрсөк, плюс-минус уже балансыбызда заработок бар болот да. Где-то бир 2-3%ке балансыбызды көбөйткөн болобуз да. $8700 чейин көтөрсөк. Так, бул сделкабызды да плюска жаптык. Итого 4 сделка подряд плюс болду достор. 4 сделка подряд плюс. Так, дагы бир жолу басайлы. Давайте. Көп эле басайлычы. $20 эмес, бир $100 чайлы. $20. Бул жерде общий 4 сделка тең, 5 сделка тең продажага ачылды, көрдүңүздөрбү? И анализ, искусственный интеллект азыр бул жакта продажага нацелен болуп атыптыр да, анализи продажага кетип атыптыр. Ошон үчүн бул жакта баардык сделкабыз тең продажага ачып берди. Так, 3-2-1, жок, бул сделкаларыбыз баардыгы минуска жабылды. Так, дагы 5 сделка ачабыз.
дагы 6 сделка ачылып кетти, мейли. Дагы 5 секундка ачып берди. И 3 сделкабыз плюс, 2 сделкабыз минус болуп калды. Так, дагы анда ачайлы. Дагы 8 сделка ачайлычы. 10 секундтан ачып берип атат сделкаларыбызга, покупкага. Так, и эта сделка тоже минус. Так, ладно, анда эмесе бир сделка кылып ачайлы, $100 кылып туруп покупкага. Итого биз канча минустабыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. 15 сделканы санаганда, так, бул сделкабыз менен кайра кайтарып балансыбызды ордуна келтирип койдук да. Давайте анда эмесе дагы бир $100 ачайлы, 1 минутка 5 секундка ачып берди. И бул сделкабыз плюска жабылды, отлично. Так, дагы бир жолу басайлы. 1 секунд, жок, бул сделка минус. Дагы бир жолу басабыз. Самое главное, чоң суммага ачпаш керек да, достор. Самое главное ушу 5% же болбосо 1%тен ачышыңыздар керек. Если балансыңыздарда там $100 болсо, анда бир $5 же болбосо $2 менен ачышыңар керек. Так, бул сделка плюс. Дагы бир жолу ачабыз. AI трейдинг, и бул жакта бизде покупка көрсөтүп берди. Анткени мынакей осциллятор подъемго кетип атат, и ошондуктан бул жакта сделкабызды повышениеге ачып берди окшойт, мынакей. Ушундай бир коридор клин болуп атат. И ушу клинден как раз разворотный паттерндан биз сделкабызды AI трейдинг покупкага ачып берди да. Так, 2, 1, 0, отлично. Бул сделкабызды плюска жаптык, балансыбызды приблизительно 3%ке көбөйттүк. Бүгүн бизде 27-күн достор. 27-күн биздин марафонубуз да. Менин марафонум, мен $10 менен баштаганмын бул счетту. И азыр уже получается бир 10%ды 10%дык целимди аткарып койдум да. Мен негизи $100,000 чейин счетумду көбөйтүшүм керекмин да. Плюс-минус менде дагы $7,000 вывод бар. Плюс и 8,000 счетумда бар да. Итого получается скоро вывод кыламын бул счеттон дагы. Ал выводду мен ушу телеграмда көрсөңүздөр болот достор. Кстати, телеграмда бизде торговля, каждый день торговля болуп турат. Күндүзү обедтерде и кечки саат 9-ларда 2 сессия болот. 2 маал торговля кылабыз и обучение кылабыз достор. Ушу телеграмга катталабыз. Ссылка комментариянын башында болот же болбосо видеонун описаниясында тапсаңыздар болот. Обязательно катталабыз достор. Бул жакта также прямой эфирлер болуп турат. Итак, биздин акыркы сделкабыз плюска жабылды. Давайте кичине торговлябызды күчөтөлү. Так, эмнегедир бул жакта 2 сделка ачылып калды. Почему 2 сделка ачылып калды? Бирөө пониженияга, бирөө повышенияга достор. Мындай кичине непонятный болуп калды бул жакта. И почему-то 2 сделка бирөө повышенияга, бирөө сниженияга ачылып калды. Давайте бир эле сделка кылып ачайлычы. Бир эле сделка $200 продажага. Аябай күлкүнүчтүү момент болду. Бул жакта эмнегедир бир сделканы покупка кылып койду, бир сделканы понижение кылып койду. Же болбосо бул жакта свечадан, мынакей свечадан көрсөтүлүп калгандыктан бул жактан мен ачылып калдым. Получается бир сделкада понижение көрсөтүп койду, ачып койду сделкабызды. Могу кызыл, жашыл линия пайда болгондо үстүгө көрсөтүп койду да сделкабызды. Ошого окшойт. По-моему, не знаю. Так, давайте $100 кайра түшүрөлү и дагы бир жолу AI трейдингди басайлы. Итого плюс-минус уже $8,962. Достор, уже балансты $450 чейин көтөрүп койдук. Видеоролик бир 15 мүнөттөй болуп атат. Нарезкасы менен приблизительно бир 14 мүнөт болот. И получается 14 мүнөттүн ичинде достор болгону AI трейдинг менен бир кнопка менен балансты $450 көбөйтүп койдум достор. Давайте анда эмесе дагы бир $50 ачайлычы. Попробуем акыркы сделкабызды дагы бир попытка кылайлы. Кандай болуп жабылат экен? $50 AI трейдингди басабыз и давай сделкабызды плюска жаап бер. 3, 2, 1, 0 есть достор. Бул сделкабыз дагы плюска жатты. Итого арасында минустар көп, но все же балансты достор көбөйттүк да. $500 чейин көтөрдүк и итого бүгүнкү 27-күн 11 июль балансты $500 чейин көтөрдүк да. Достор, эртеңки видеороликте көрүшөбүз. Каналга катталабыз биздин телеграмыбызда. Бул жакта бизде күндө торговля, обучение жана бизде прямой эфирлер болуп турат. Каналга катталабыз, ссылка комментариянын башында же болбосо видеонун описаниясында тапсаңыздар болот. Сиздер менен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз.